Кош келдиң. Кандайсың, баары жайындабы? Жакшы. Кош келдиң. Кое тур, ордуңдан жылба сен. Чыны кошуна болдук. Сен мага келдиң, мен сага. Ооба, кече келип кетиптирсиң. Ооба, бардым сага. Ширин сени келип калат күт деди. Корхан чалып, атаңдын башына жабышкан балени уккандан кийин ал үйдөн кантип чыгып кеткенимди билбей калыптырмын. Чынында мен убактым тар. Бул каттын жарымын алганы келдим. Эмне болгон кат? Кайсыл кат? Жесурдун атасынын каты. Апам аны көп жыл сактап жүрүп, анан Салихага таап алган экен. Кийин сен аны кантип алдың, аны билбейм, бирок кечээ Жахид алыптыр го. Билип туруп мени сүйлөтпөй, суранам силерден. Бергилечи мага катты, убактым жок. Сухан, мындай нерсени Жесурдун колуна карматып салууга эч ниетим жок. Ай жаным, эмне болмогу эле? Эмнеге бербеш керек? Сен да кызыктай эле адамсың, Корхан. Создук турбай бергилечи мага тиги катты. Болем Жахиде. Мен аны эч кимге бербейм, өзүм эле окуйм. Жесур бей, жума күнү саат 13:00 мүрзөнү ачуу процесси башталат. Процесс учурунда башкы соттон да өкүл болот. Мен да иш башталгандан акырына чейин болом. Кааласаңыз сиз катышпай койсоңуз болот. Экспертизанын жыйынтыгы бир жуманын ичинде чыгып калат. Урматым менен. Жаңы тергөөчү келатат. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Ушак бол. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Мен ашказан үчүн дары жана сироп алайын. Макул, дароо берейин. Мейманкананын тамактары майлуу болуп атса керек. Ашказаным кез-кезде ооруп турат. Үй тамактарына жетпейт да баары. Үйүңүзгө жайгашып, жубайыңыз да келери менен тамактанууңуз жөнгө салынат деп үмүттөнөм. Үйлөнө элекмин. Ошондойбу? Башка эмне аласыз? Жок, рахмат. Сиз кандай болуп калдыңыз кечеги окуядан кийин? Тергөөчү катары сурап жатасызбы? Жок, андай эмес. Кошуна катары сурап жатам. Жакшы. Эми жолдошумдун артынан ойнолгон оюндар бузулган үчүн бактылуумун да. Комиссар Мутлуу убагында колго түшүп берди, чынбы? Ооба. Мен да буга сүйүнүп турам. Ошол акмактын айынан камалып отурган үчүн жооп берет деп ишенем, албетте. Туура айтасыз. Мен да сизге кошулам. Алыңыз. Рахмат. Жакшы барыңыз. Ишиңиздерге ийгилик. Өтө оор басырыктуу көрүндү мага. Кызыктай киши экен. Нежла, койчу. Кана, иштерди тездеткиле, силер да жумушуңарга кайтып келгиле. Тажадым мен бул жаш балдардын оюндарынан. Буйруса Таксим бей, учурда эң чоң тилегибиз ушул. Мүдүрүм, Алимдар уулунан имейл келди. Кана, тез ач. Эмне бул ушинтип жөн отурсаң эле келе береби? Тергөөчү ага жума күнү мүрзө ачылат деп жазбады беле. Эми тиги жооп жазыптыр. Көрсөтчү кана. Билдирүү жөнөткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Жакында Раматылык атам жазган бир кат бар экенин билдим. Ал каттын жарымы менде болчу. Экинчи жарымы Корхан Корулуда тарабынан сакталуу турат деген маалымат алдым. Корханбы? Корхан ат жүрөт дейби? Көрсөтчү мага. Жалгандар арасында жоголуп баратам. Кайсынысы туура, кайсынысы калп экенин ажырата албай калдым. Мен жеңилдим. Мен жеңилдим. Мен жеңилдим. Бетиңе түкүрөйүн сен, Корхан. Корханды карасаң. Корхан! Корхан! Жалгандар арасында жоголуп баратам. Кайсынысы туура, кайсынысы калп экенин ажырата албай калдым. Өзүмдү жоготтум. Мен жеңилдим. Мен жеңилдим. Мен жеңилдим. Сага окшоп жеңе албасымды билип туруп, сени менен согушпаймын.
Кирсе болобу? Кете албайсың. Ага кат жаздым. Кудай жазалагыр, аны менен тирешүүдөн жададым. Суранам. Жалбарам сага. Бул иштин аягына чык. Өкүнүчтүү. Парагорчулук, коркутуу менен колго алган бул шаарчаң сага түрмө болот. Кол алдын алган полиция сенин жилдеттериң болсун. Ушул жерде жазаңды оор өтөп жата бер. Атама тиешелүү болгон сүрөттөрдү алып үйүмө, уулум менен аялымдын жанына кайтамын. Экинчи бири-бирибиздин жүзүбүздү да көрбөйбүз. Хасан Кархасан оолу. Şirin. Угуп атам жаным. Катты окудум. Айткан ары бир сөзүңө шегим жок, ишенем. Эгер ал өз жанын кыйган адамдын каты боло турган болсо, бул ишти токтотом. Жесур. Мүрзөнү ачтыр. Макул, рахмат. Сен кимсиң? Өзүңдү өзүң билип иш жасагыдай. Кимсиң акмак?
Апаңдын этегинен айрыла албаган кезинде уккан кептерге ишенип мени өлтүргүң барбы? Бул катты эмнеге сактап Андай жүрөсүң? эмес ата. Жап оозуңду, жап. Менден сурабай туруп бир да кадам шилтей албайсың, түшүндүңбү? Апаке, кечириңиз мени. Муну жасоого туура келди. Эмне кылды бул бала дагы? Фиген айым сизди жалгыз калтырып атпайбы, ошого күнөөлүү болуп атат. Макул, тез барып кайра кел. Сен дагы чогуу бар. Чыктыбы? Чыгып баратат. Маанайы кандай? Түнү менен уктаган жок. Үйгө кирип чыгып жүрө берди. Же сен да азыр жанында болсуң кантет эле? Мен барышымды каалабай жатат. Мен да анын пикирин сыйлашым керек. Чоң рахмат. Жакшы элеспи? Маселе жокпу? Жок. Тамакты бөлмөңүзгө сураганыңыздан мейли негизгиси оорубасаңыз болду. Жок, мен жакшымын жаным. Корхан ылдый түштүбү? Жок, ал бөлмөсүнөн чыкпай атат. Албетте, атасы менен бетме бет көрүшүүдөн уялып атат да, тамтыра кайын чыгарды. Экөөбүздү тең жаман көрсөттү. Таксим Бey үйдө эмес. Эрте чыгып кеткен. Каяка кетти? Кара оозга машина кирери менен чымынга окшоп терезесине жабышып калчубуз. Мунусун да кимибизди тандап алат экен деп.
Кирбейсизби? Чалып койгом, күтүп атышат. Кирбейм. Мындан да татаал жашоого көнүп калышкан алар. Мехметтин жанына баралы. Түз эфирге чыгабыз. Абайлаңыз ата, келиңиз. Кудай ыраазычылык үчүн жардам бергиле. Эмне кылып атасыз ага? Ушинтип жүргөнүңүз да болобу эми? Кудай ыраазы болсун, жардам бергиле. Рахмат оглум, рахмат. Эми кетиңиз. Таң атпай башымды балеге кептегени калды. Кудайым жакын адамдарыңыздан ажыратпасын. Жаңылык барбы? Бүгүн мүрзө ачылат, андан башка жаңылык жок. Ач муну. Ач. Ачык турат. Жесур бей, келүүңүз шарт эмес болчу? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Туугандар, ишиңер илгери болсун. Рахмат. Жигиттер, ишти баштасак болот. Ай, Корханда чыккан турбайбы, таппай калдым. Бири-бирибизди тааныбаган кишилердей жашап калдык го. Ой, кечирип коюңуз. Мен тамагын алып чыкканда бөлмөсүндө болчу. Атам таң атпай чыгып кетиптир. Дагы эмне кылып жиберет деп аябай корктум. Анан Салихага чалдым. Ал айтты, Корулдада жүрөт деп. Түнөө катуу ачууландыбы? Ошол сыяктуу. Көп болсо түкүрүнөт да, мен болсо Кудайга шүгүр деп коюп жүрө берем. Ушинтип жашай беребиз. Кечээ да ошондой болду. Мени ар дайым колдоп келгениң үчүн аябай ыраазымын сага. Билбейм, туура кылдыкпы, жокпу, түшүнө албай турам. Ооба. Бүгүндөн баштап бүт суроонун жообу табылат.
Силер эмне кылып атасыңар? Жашооңор кандай, өзүңөр кандай деги? Карасаң, ар дайым мен сага даттанам. Сен эч нерсе айтпайсың. Бүгүн сени угам. Менин да колуман бир нерсе келе турган болсо көрсөтүп койчу. Байкеңмин го мен сенин. Кана айтып бер мага, кана. Биз биринчи күндөн эле Жесур экөөбүз бири бирибизди көргөн алгачкы көз ирмемдерден баштап коркунучтарды сезгенбиз чынында. Баарын билип түшүнүп турдук. Бирок мина жайнаган талаада бири бирибизге каршы басып баратабыз. Жана чогуу болобуз деген ар бир кадам коркунучка кептеп жатат. Бул жерден өттүк. Аны да басып өтөбүз деп жүрүп келатабыз. Жүр уулум, бул жерден кетели. Жесур бир эле атасынын эмес, апасынын да жоголгон жашоосун издеп келет. Ал жоготуунун себебин билебиз ким экенин. Мина жайнаган талаада экөөбүз жанаша басканыбызда коркунуч ого бетер көбөйүп баратат. Ошол себептен ортобузга бир аралыкты коюп алдык. Эми жыйынтыгын күтөбүз. Рахмат. Атам жашоодон кечпейт болчу. Бул салгылашты токтотуу үчүн ошого ошол себептен ушуга барды. Бизди тандаган үчүн, биздин жашообуз үчүн, бизге болгон сүйүүсү үчүн. Биз ага баарынан бийик турганыбыз үчүн. Жесурдун көкүрөгүндөгү жара эч айыкпайт. Мени көргөн сайын канай берет. Ага.
угуп атам. момундай кат келиптир, бирок расмий катка окшобойт. Жыйынтык чыкканда угат болчубуз да, ага. Тергөөчү чалмакта. Туура жолдо баратасың, аягына сөзсүз чык. Эмне болду ага? Бирөө мени менен ойноп жатат. Же бул адам мага жардам бергиси келип атат. Бул кат Рызадан келди дейсизби? Болжолдоп жатам. Кутман таң. Кутман таң. Кутман таң. Мага айткылачы, кечки тамакта эмне жедик эле? Ашказаным аябай ооруп атат. Тамактан эмес, ал ичип алган үчүн болуш керек дейм. Жакиде, иши кылып эле мүмкүнчүлүк берип сени сүйлөтүп эле койсо болду. Таксим бейге да дары бердим эртең менен, ал да жаман болуп атат. Ашказаным кир жуугуч машинесине окшоп тегерен иштеп атат. Азыр сага да дары берейин. Ачуу аралаштырып палоо жебедик беле, ошондон улам болбойбу? Баарыбыз жедик го, биз тынч эле отурабыз. Кудай сактасын, сага дары ичкенге болбойт. Ооба, Кудай сактасын. Рызаны Агра районунда көрүшүптүр, полицияга кабар берди. Аградабы? Күндө ар кайсы жерден көрдүк деп чалып атышыптыр. Ал Бэтмен сыяктуу эле го, бир күнү Аграда, бир күнү Чанакелде. Мындай окуяларга көнүп деле калдык го. Биринчи күнү кандай нес болуп калдык эле угарыбыз менен. Эми карасаң, көнүмүш окат. Силер үчүн көнүмүш болсо болгондур, бирок мен үчүн андай эмес. Ооба, албетте, кечирим сурайм. Эмне болду, Жахиде? Жок, кыймылдаган сайын ашказанымды кысып атат, ошого эле. Жахиде, Кудай үчүн суранам, бир жолу карматып көрчү. Ай, Корхан, жок, болбойт. Жолобойсуң мага, эч качан бизге жолобойсуң, бүттү. Мен сага тийбейм, баламды кармап көрөйүн деп атам. Койчу, ай, таң атпай ачума тийбе, суранам сенден. Сен кандай залим аялсың? Гүлие деген ал көчөдө. Ким экенин баарына маалым, сен да көрүп туруп мени жазалайсың. Бул жаза эч качан түгөнбөйт, эч качан бүтпөйт. Жахиде, мен силерге аралашкандай болбойн, бирок сен да бир аз инсаптуураак болчу. Балаңдын атасы го. Аделет, суранам. Мени кысымга албагыла. Баарыңар унутуп койдуңар, бирок мен унута албайм, макулбу? Азыр эле өзүң айтып жатасың го, сен сыяктуу унута албайм, дал ошондой сезим менде да бар. Макул, өзүң билесиң да. Сени чалат деп күтүп аткам. Мени да эстейт турбайсыңбы? Бир сот отуруму бүтсө экинчиси башталып чуркап жүрөм. Чындыгында ишим чачтан көп. Ошол үчүн чала алган жокмун, кечирим сурайм. Бүгүн да сабыр кылып күтмөкмүн. Эртең сөзсүз кайра чалмакмын. Дем алыш күндөрү сени көрсөм деп тилеп атам. Мен ошол себептен чалдым. Бул жолкусунда мен сени тамактанууга чакырайын дедим. Кечкиге планың кандай? Билбейм, иштер бар, бирок бат эле өтөт. Анда биринчи тамактаналы. Эгер сен эртең иштебей турган болсоң, мага жаккан ырчылардын концерти болмок. Ошого барып келбейлиби? Эң сонун эртең мен иштебейм. Жакшы, анда мен билет алып коеюн. Жумуш бүтөрү менен байланышалы. Анда сени алып кетейинби? Макул, мен азыр отурумга кирип баратам, телефонумду өчүрөм. Байланышабыз. Макул жаным, көрүшкөнчө. Бул катты тергөөчүгө биринчи тапшырдык. Бармак издери калса керек деп дароо баштыкка салып койдук. Көп кармаган жокпуз. Мына карап көрсөңүз болот. Туура кылгансыз.
Бирдеме ичесизби? Тиги жок, рахмат. Бул адам мени менен байланышка чыккысы келип аткандай түрү бар. Кат Стамбулдан жөнөтүлүптүр. Байкашымча качайын деген да ою жоктой. Ошол түндөгү окуяны ушул адам билет. Эмнегедир мага жардам бергиси келгендей. Кана. Сен ишти башташың керек. Сенин атаңды өлтүрдү. Атып салбайсыңбы? Ооба, отурат. Рызадан дагы бир кат келиптир. Эмне болгон кат? Түкүрдүм мен катыңарга. Менден кутулбайсың. Дене табым көтөрүлүп аткандай. Тиги ашказанымда ооруп атат. Ооба, билбейм, туура эмес тамактанып алдым окшойт. Жок, баары жакшы. Меники эле ушинтип калды. Жахиде? Жакындай көрбө. Жахиде эмне болду? Мен сага сүйлөбөйм, экинчи Михримак. Сен Жесурдун тыңчысы болуп жүрөсүң. Мени саттың. Жахиде, жаш баладай сүйлөбөчү. Ал кат Жесурдук болчу. Жахиде, сен жакшы эмессиң го, Мен бат-бат басып койдум окшойт, ошого. Сен күйүп атасың балам азыр. Жок, чалба. Мен өзүмдүн доктурума чалайын. Корханга айтпа. Жахиде, балким ууланып калгандырсың. Балаңа залакасы тиет, Кудай сактасын. Мага такси чакырып берчи, такси чакыр. Корханга эч нерсе айтпа. Азыр ал будуңчаң түшөт, ачуума тиет. Отур, кана бул жерге отурчу. Машинем жакын жерде, азыр алып келе калайын. 2 мүнөт күтө тур. Чалайын анда. Ай, Кудайым. Жахиде, балдар дүкөнүндө жүрөм. Бир укмуштуудай кийимдер бар экен. Ай, өлөйүн деп атам мен. Эмне? Ууланып калдым окшойт. Михримак мени ооруканага алып барган атат. Корханга да чалып калышы мүмкүн. Айласын тапчы. Ооруканага алып барам азыр, Корхан. Бир бале болуп кетпесин, Кудай сактай көр. Биз ууланып калдык окшойт. Мен да ооруканага баратам. Барып даярдап турам. Доктур карасын, макулбу? Стамбулдагы доктуруна барам деп атат. Ооба, мен да барам ошол жака. Макул, чыктым. Малтепе районунда телевизордо издөө салынган кылмышкерди көрдүм. Анан Билдирүүлөрдүн көбү туура эмес маалымат берип жатат. Бирок издөө уланууда. Такси айдоочусумун. Тиги киши бүгүн менин унаама отурду. кийинкиси. Алло, полиция, мен Анталиядан чалып жатам. Түрмөдөн качкан адам кече биздин ресторанга келди. Ал жака кандай тиешеси бар? Бүгүн Самсунда көрдүм, качкындын дал өзү, чын айтам. Алло, түрмөдөн качкан кишини бүгүн китепканада көрдүм. Кийинкилери.
Алло, Сүйхан бош элесиңби? машыгып жаткам, бирок Мен бош болсоң, макул анан кайра чалам. 15 мүнөттөн кийин бүтүп калат. Мен сага чалам, макулбу? Мен азыр сыртта жүрөм. Алло. Бүгүн сабагыбызды 15 мүнөткө эртерээк бүтүрсөк болобу? Жолдошум чалды, сүйлөшүшүбүз керек эле. 15 мүнөттүк көнүгүү калды. Анан болду. Рыза. Токто. Токто дейм. Жесур? Токто дедим мен сага. Эмне ишиң бар бул жерде? Ага тынчтан. Журналга сүрөт тартып жүрөм. Уур эмесмин. Кандай журнал? Эмне болгон сүрөт? Жесур! Ага мына кара. Акырын. Кечиресиздер, мен Жахиде Корлудан алып келдим. Сенин докторуң аты ким эле? Федат бей. Жахиде, Ушундай болмок беле. Башка жолу жок болчу, Жахиде, суран ал. мен доктурга чалдым, азыр келип калат. Бир мүнөт. Мен ажатканага барып келейин. Кайра келем. Абайлап барып кел, акырын. Корхан, сен да абалың начар го? Айтпаңыз. Каяктасың? Бülent менен чогуу жолдобуз. Жетел деп калдык. Жол тыгыны да бар экен. Батыраак кел дедим го. Жахиде, эмне кыл дейсиң? Таксин Корлудан учагына отуруп келмек белем. Барып калабыз, жолдобуз дедим го. Сен шылдың да менин. Мен болсо курсагымдагы силикон жаздыкты бир аздан кийин УЗИден карашат. Болду, акырын. Жетип калдык мына. Макул, тез келгилечи. Башка көчөлөргө түшсөк окшойт. Батыраак болот беле? Кызыл күйүп калды, эмне кыл дейсиң? Мен эмне такси айдоочусу элем. Башка жолду билгендей. Ай кудайым ай, бир айласын тапсаңыз жакшы болот эле. Сот отурумуна жетишпей калам эми. Айым, көрүп турасыз, менин колуман эмне келет эми? Жахиде, жакшы элесиңби? Жахиде. Болду, көп сурай бербечи. Жакшысыңбы, жакшы эмесмин? Болду эми. Жакшы эмесмин. Макул жаным, тынчтан. Корхан, биринчи сен бар, сени карашсын. Мен УЗИге көрүнүп келейин. Мен баламдын жүрөгүнүн согушун уккум келет. Жаным, уулуң эч жака качпайт. Барчы эми текшөрүүдөн өтүп койчу. Ашказаныңды тазаласын, дары беришсин. Болду эми Жахиде, болбоду эми, бул жерде болом. Ооба, Жахиде, азыр сенин абалың биринчи орунда. Жахиде айым, УЗИ бөлмөсүнө алып барайын. Доктор азыр келип калат. Жүрүңүз. Мына оорукана көрүнүп калды. Bülent, мен жөө басып барам. Жиндесиңби эмне? Көзүңдү карабайсыңбы? Көзүңдү чоң ачпайсыңбы? Маньяк.
Жакий дайым сизсизби? ооба, бирок азыр бирөө келет. Башында сиз менен сүйлөшүп алышым керек. Өтүнүчүм бар сизден. Муну кантип айтарымды билбей турам. Доктор бей, тынччылыкпы, маселе жокпу? Карай элекмин. Текшербейсизби анда, доктор бей? Ууланып калдыбы, эмне болду? Болуңуз эми, караңыз. Тынчтаныңыз, аз карайм. Бирок бир нерсе айтам, суранам. Мынтип бул шейшептин алдынан карасаңыз болобу? Курсагыма тийгенди өтө жаман көрөм, түшүнүңүз. Жакиден болду. Тазалап коюшат. Болду жаным, келчи. Тазалап коюшат. Папараццинин кандай иши болмок эле менде? Мындан кийинки кабаттагы кошунаңдын фильм жылдыз экенин билип келген го. Кино жылдыздары, папарацци, машыктыруучу агайлар. Эмне дегиң бар сенин? Бул иштер спорт залында болбойт бекен. Pilates spor salonunda yani evde Үйдө жазса жакшы болот го дейм. böyle ev ambiyansıyla falan daha mı Үйдүн аурасында көңүлдүү болот бекен. Машыктыруучунун бош убактысында мен бош болбойм, же ал бошобой калат. Ошол себептен сен азыр эмне мени кызганып атасыңбы? Жок, кызганып аткан жерим жок. Ушул учурда. Болгондо дагы ушул убакта. şu zamanda yani Кооптуу экенин билген жоксуңбу? Камсынаба, бул коопсуз жер. Азыр көрдүң го коопсуз экенин. Сен бул жерге мени менен урушканы келдиңби? Жок, мен сени бир жума 10 күндөн бери көрө элекмин, туурабы? Мага караганда бул машыктыруучу агай сени көрүүгө мүмкүнчүлүгү көп экен. Албетте ачууланып жаткан бул көрүнүшкө. Сагындым сени. Мен да сени сагындым. Эмне болду? Экспертизанын жыйынтыгы чыгыптыр. Сен өзүң оку. Сөөктүн аныктамасы. Хасан Карахасан уулунун мүрзөсүндө жасалган казуунун максаты сөөк калдыктарын иликтөөнүн натыйжасында дене ур соккуга алынып алынбаганын, денеге ок тийип же тийбегенин, эгер тийген болсо ал октун кирип чыгуу изинин ордун табуу, калдыктар бириктирилип натыйжада денеге ок тийгени жана октун кесепетинен пайда болгон жараат өлүмгө алып келгени далилденди. Атамды атып салышкан экен. Өлтүрүп коюшуптур менин атамды. Жесур. Жалганчынын шамы болушунча жанды окшойт. Мехрим ахайым, чыгып турчу, сураныч. Кечирип койгула, чын эле. Мен сыртта күтүп турам, кечирим сурайм, күтө турайын.
Корхан, мен сага бир нерсе айтышым керек. Кудайым ай, кандай керемет үн, менин уулум. Балам.